суу сурасам отелден. Мага суу берип атып, спасибо дейт да. Мен ошондо биринчи жолу аябай приятно шок болгом. Түркчө озвучка, русский субтитр менен сериалдарды көрөт элем. Бирок сүйлөй албайсың такыр. Кажынып эле кечке иштеп эле, мынтип убакыттын эмесин, маанисин билбей эле. Биз ошентип иштейбиз дейм. Чын караганда уборщица жолосом, за больным уход жолосом, бир салондордо бир жумуштар чыгат да, бирок мен деген 2 дипломум бар, мен өзүм профессиямда иштешим керек деп андай жумушка барган жокмун. Кыргызстанда окуду, Кыргызстандын суусун ичтик, нанны жедик. Арбаңыздар урматтуу биздин көрөрмандар, кайрадан сиздер менен мекендештер долбоору жана Door Life Media YouTube каналы. Бүгүн биз Түркия мамлекетинин Анталия шаарына келдик. Бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз Кара-Кыргыз автономиялык облустун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналат. Бүгүнкү биздин каарманыбыз болсо, биздин мекендешибиз Турак жай сатуу компаниясында департаменттин башчысы Аида Сартбаева. Саламатсызбы? Аида айым, кандайсыз? Жакшы турасызбы? Мекендештер долбоору Door Life Media YouTube каналы атайын Кыргызстандан Анталиядагы биздин мекендештер жөнүндө, ийгиликтери жөнүндө тартканы келдик. Бүгүнкү съемкабыз пайдалуу жана маанилүү болот деп эсептейм. Кош келипсиздер. Колуман келишинче чын жүрөктөн бар жок нерсени айтып берем, көрсөтүп берем. Аида Сартбаева 1979 жылы төрөлгөн, Ош облусунун Өзгөн шаарында чоңойгон. Курманжан Датка атындагы орто мектебин алтын медаль менен аяктаган. 2 дипломдун ээси, Бишкек гуманитардык университетинин чет тили, Кыргызстан эл аралык университетинин менеджмент адистигин окуп бүтүргөн. 2013-2019 жылдары Дубай шаарында жашаган. 2020 жылы Туркия мамлекетинин Анталия шаарына уулдар менен көчүп келген. Жумуш тажрыйбасы Кыргыз мамлекеттик каттоо системасында көп жыл эмгектенип, жөнөкөй специалисттен бөлүм башчысына чейин жеткен. Дубай шаарында соода-саттык тармагында эмирек дүкөндө иштеп, ал жакта да жөнөкөй сатуучу менеджерден супервайзер болгон. Анталия шаарында Турак жай сатуу эксперт групп ири холдингинде эмгектенип келет. Сатуу департаментинин башчысы катары иштесе, учурда өнөктөш мамилелер департаментинин башчысы. 3 уулдун энеси, жолдошу 2014 жылы кайтыш болгон. Анда эмесе биринчи эле суроо, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, кантип келип калдыңыз, кайсы жерден болосуз? Өзү негизи мен Өзгөндүн кызымын. Өзгөн шаарында чоңойгонмун. Ал жерден мектепти, 2 мектепте окуганмын, Фрунзе мектепте 8 класска чейин. Анан 93 жылы Кыргызстан суверенитет алган жылы кыргыз мектепке өтүп, 3 жыл ал жерде окуп, мектепти алтын медаль менен аяктаганмын. Өзгөн жөнүндө жүрөгүмдө бир өзгөчө жери бар. Аябай сонун кичинекей жаш кезим, курагым өткөн. Аябай сонун. Өзү апам дагы, атам дагы өзгөндүктөр болушат. Кызылдыйкан айылынан, Кызылдыйканды дагы аябай жакшы билем. Эмне дегенде ар бир жай сайын Кызылдыйканга барып, тайнемдердин таласы болобу, огороду болобу, сонун каникул мезгилде өткөргөнчө ал жактан жардам берчүмүн. Сонун өткөн өзү кичинекей курагым. 3 уулубуз бар. Улуусу 22 жашка кирет сентябрда. Азыр Кытайга окууга даярданып атат. Бишкекте турат. Бияка келип кетип турат. Анан 2 уулум бул жакта, бири 12 класс, выпускной класста азыр. Кичүүсү дагы 9 класс правовое дело адвокатурага өттү быйыл. Анан деген иш тажрыйбам болсо ГРСте өткөн. Ал заманда ГАИР мамлекеттик каттоо кызматында көп жыл иштедим. Аяктан аябай сонун
убактым өткөн, аябай көп тажрыйбаны аяктан алдым. Грейстен жөнөкөй специалист болуп киргенмин гайд убагында. Анан баягы өтө трудоголик качеством бар. Аябай жумуш иштегенди жакшы көрөм, повышенный иштегенди жакшы көрөм. Анан өзүм күчүм менен бир нерселерге жетишкенди ар дайым мындай цель, максат коюп өсүп жүргөнмүн. Алар бир 3 жерде иштеп атам, азыр 3-чү жерде иштеп атам. Гайлдсте дагы ошо ГРС болду акыркы убактарда. Архив агенттигинде оргкадровый бөлүмүнүн башчысы болгом. Ошол жерден государственный службаны бүтүрдүм. Бүтүрүп уже частный секторго кеткенмин. Андан кийин айтып кетсем, Дубайда болдум. Жашаган эмес, чисто баягындай финансовый заработок. Аябай сонун эмират, ал жердагы көп нерсе мага үйрөттү. Элдердин жашоого болгон көз караштарын ал жерден көп байкадым. Эмираттын 80% халкы эмигранттардан турат. Бирок ошого карабастан мамлекет башчылары законду кармоого аябай үгүттөндүрүп, ошону прям сонун кармашыптыр, сонун выстраивать этишиптир да, ошого таң калдым. Вежливость, баягы кичпейилдик, жарокердик, рахмат айткандарды Дубайдан эң биринчи мындай көрүп, аябай шок болдум да. Даже бир эмем бар, опыт такой. Суу сурасам отелден, мага суу бератып, спасибо дейт да. Мен ошондо биринчи жолу аябай приятно шок болгом да. Анан кийин уже күн сайын аны көрүп атып, ошондой чөйрөдө жашагым келет экен. Мен сиздерге Анталиянын эң сонун көрө турган жерлерин көрсөткөнгө аракет кылып атам. Бул дагы Дүден шаркыратмасы. Анталияда өзү 3 шаркыратма бар. Биринчиси да бул Нижний деп коет, ылдыйкы Дүден шаркыратмасы. Дүден дарыясынан агып келип, анан деңизге түшкөн эң бийик 45 метрлик шаркыратмаларынан бири болуп эсептелинет экен дүйнө жүзү боюнча. Эң сонун көрүнүш. Дорунбеке, бул биздин офис, Холдинг Эксперт Групп. Мен ушул жерде эмгектенип атам. Аябай ишимди жакшы көрөм. Аябай жакшы адамдар менен иштейм. Эң негизгиси бул деп ойлойм. Көрсөтөйүн? Бул офиси? Бул офис. Бул офис. Биздин офис, бул деген ресепшн, лобби. Биздин Муратбей, автопарк руководители. Саламатсызбы? Бул жерде биз клиенттерди кабыл алып, юристтерди күткөнчө, жолосун бирөөнү күткөнчө бул жерде чай, кофе предлагаем. В общем, бул силердин салып аткан проект. Бул биздин саткан проекттердин бири. Аябай сонун проект. Анталиянын жаңы курулуп аткан райондорунун бириндеги проект. Портфолио отдел жайгашкан. Булардын колунан биздин сатуу, булардын бизге таап берген варианттардан, проекттерден зависит этет да. Почему? Потому что портфолио деген эң негизги департаменттердин бири. Не дегенде эптеп септемей сатуу жок бизде. Текшерилген, документациясы бары түздөлгөн, бүт уруксаттары, документтери бар. Жалаң ошондой проекттерди табуу, сүйлөшүү, биздин базага алуу бул портфолио отделинде болот. Бул жакта биз клиенттер менен, конокторубуз менен көрүшчү бөлмөлөрүбүз. Ак комната деп айтылат. Бул жак белая комната. Бул жактан презентациялар өтөт. Строительный компаниялар менен жолугушуп, алар өздөрүнүн проектин жасаганда, презентация кылганда бул экрандан отдел продаж чогулуп, бул жактан презентациялар, чогулуштар болот. Так, бул жакта уже руководительдер отурат. Учредительдин бирөөсү бул кабинетте, Татьянанын кабинети. Бул жакта болсо
Эң башында учурашкан Мустафа бейдин кабинети. Директор, гендиректордун кабинети. Ошондой. Каарман иштеген турак жай сатуу ири холдинги менен таанышып, андагы түзүлгөн шарттарды көрүп чыктык. Эксперт групп холдинги менен иштеп чыккан ири долбоорлор жөнүндө маалымат алдык. Айдайым, негизи эле сиздин ушул жумушуңуз жөнүндө сүйлөшсөк, азыр мына ошо Кыймынсыз мүлк партнер компаниясында отурабыз. Ушул партнер компаниясынын азыркы курулуп аткан имараттары жана салынып аткан азыркы үйлөр жөнүндө, негизи эле Турцияда кандай сатып алса болот, юридикалык багытта кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, кандай ыңгайлуу шарттары бар, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Макул, негизи эле чет өлкөдөн келип сатып алган мүмкүнчүлүктөр аябай бул жакта чоң берилет Турция тарабынан. Эмнеге дегенде инвестор болуп эсептелинет любой клиент сырттан келген. Документациясы бир жумага жетип жетпей эле уже право собственности алса болот. Биздин тил менен айтканда Кыргызстанда это красная книга, государственный акт. Бул жерде право собственности тапуу деп айтылат. Анын процедурасы аябай оңой. Допустим, биздин эксперт групп холдинг аябай чоң багытта иштегендиктен биз клиентке уже келелек маалында аны менен иштешип баштап, онлайн эле WhatsApp'тан иштешип баштап келгенде уже тосуп алып аэропорттон полностью спектр услуг, сервис камсыздайбыз. Ал камсыздоого юридическое сопровождение кирет. То есть полностью банктан банковский счет ачуу, налоговый номер алуу, документацияга полностью кагаздарды, документтерди даярдоо, ал право собственности алынгандан кийин постпродажный сатып алгандан кийинки кызматыбыз дагы бар. Ал деген клиенттин убактысы жетишпегендик болсо, жолсом биздин кызмат менен пайдалангысы келсе, даже онлайн өзүнүн өлкөсүндө бизде толтура Кыргызстанда клиенттер бар. Үйүнөн отуруп эле биздин постпродажный сервис менен онлайн эле мебель тандашып, үй эмеректерин тандашып, бытовой техника, холодильник, кондиционер, микроволновка, үйгө эмне керек болсо ошонун баарын под ключ бүтүрүп бере алабыз да. Ошондуктан аябай ыңгайлуу мындай чоң компаниялар менен иштешүү. Эмнеге дегенде чет өлкөдө үй алганда, баягы жөнөкөй тил менен айтканда, слепой жаш баладай эле да, тил билбейт, закон билбейт. Ошон үчүн бир туура бир недвижимость строительный компаниянын аркасында репутациясы барбы, надежность барбы, алардын эч нерсесин билбейт. Ошон үчүн үй алганда аябай негизги момент туура компания посредник тандоо. Чет өлкөдөн дагы сөзсүз эле көчүп кетүү үчүн эмес, өзүнүн комфорту, өзүнүн эс алуусу үчүн, жолсун бир туура инвестиция кылуу үчүн дагы уже кадамдарды башташып, уже чет өлкөдөн үйлөрдү алып атканына аябай сүйүнөм да. Биз Кыргызстанга көп бардык. Ушул эксперт группа, эксперт пропорци компания менен конференцияларды өткөрдүк, мындай жеке клиенттер менен жолугушуп, аябай мындай илгисин, жолсун кызыктуусун көрсөтүшүп, аябай клиенттер келип, башында болгон суроолорун беришип, жоопту алышып, бул деген прямой контакт. Ошол жактан барып, ошондой консультацияларды бердик. Ошон үчүн биздин кыргыздар молодцы. Азыр Турция эле эмес, бүтүн дүйнө жүзүндө кайсы жерде карабасаң кыргыздар бар. Азыр биз Анталиянын 5 бөлгөсү бар дедимби? 5 райондун эң жаңы курулуп аткан району Ак Суу аймагында жайгашкан Алтын Таш деп айтылат. Бизче эле Алтын Таш. Бунун эң сонун негизги жери район 3 жыл мурун курулушка ачылган. Бул жерде эскиден жашаган, жолсун бир имиджди бузган бир население жок.
бир өзүнчө эле VIP концептиндеги шаарча курулуп атат. Ичинде бүт мүмкүнчүлүктөр менен. Коммерция бар, отура турган турак жай, дип форумдар өтө турган жер, жаңы торговый центр курулат, парктары, медициналык центрлер, мектептер. Ошон баары бул жерде курулуп атат, жаңы бир концептте аэропорттун жанында жайгашкан параллельно. Анан эң сонун проекттер, отель стилиндеги проекттердин баары курулуп атат. Ошон үчүн бул райондун перспективасы аябай күчтүү. Анан бул жерде болсо жер ортолук деңизинде аналог жок, мындай офис жок. Бул атайын клиент өзүн ыңгайлуу сезүү үчүн бир жерде эң сонун эксклюзивдүү проекттерди чогултуп сатып атабыз. Выставочный центр Expert Project деген нам менен. Бул жерде ар кандай максат үчүн турак жай алса болот, паспорт үчүн, же болбосо инвестиция, же болбосо жөн эле эс алууга алуу, же болбосо көчүп келүүгө үй алуу, же болбосо вилла алгың келип атат, арендага бергим келип атат. Ошондой максаттардын баарын камтыган проекттер бар бул жерде. Ооба. Анан биз айтып кетпедикпи, биздин өзүбүздүн компаниянын курулуп аткан проекттери бар. Ал деген жаңы район, Финике, Каш менен Кемердин ортосунда жайгашкан, эки туристикалык зонанын ортосунда жайгашкан. Ошол жерде эки проект уже бүткөнү калды. Сентябрдын аягында ключ уже берилет. Ошону мындай макеттен көрүп кетсек, бул Orange Premium деген ал шаарга биз биринчилерден болуп премиальный сегмент киргиздик да. Ал деген эң жогорку класстагы отделка жана комфорттуу шарттар, условия. Ооба. Бул жерде бассейни бар, комплекстин ичинде бассейн десең бассейни бар, аквапаркы бар, спортивный площадкалары бар, эс алуучу жерлери бар. Үйдүн ичинде болсо полностью под ключ ремонту менен, террасалары менен, квартиралары бар, аябай сонун. Анан эң негизги бунун максаты азыркы жаңы законду бузбай, мыйзамды бузбай, кыска сүрөдөгү аренда берүү. Бул деген биринчи проектибиз. Бул жерде дагы азыр сатылуучу квартиралар бар. Эң 1+1 деп коет түрктөрдүн термини. Бул деген бир жатак комнатасы, спальная комната, бир зал, кухнясы менен. Ал деген бизде азыр $115,000 берилип атат. Бир двухкомнатный квартира бизче. Студия эмес, двухкомнатный квартира бизче. Двухкомнатный квартира, бирок деңизге аябай жакын жайгашкан, первая береговая деп коет. Канча метр ошондой? 50 метр. Чыксаң эле жолдон кийин эле деңиз. Өзүнүн пляжный зонасы бар. Бул деген экинчи проектибиздин бири. Бул деген центральный жакта жайгашкан, Борбор жагында, Финике деген райондун. Ошол эле сонун ыңгайлуу шарттары түзүлгөн. Ошол эле премиальный сегмент, жогорку сапаттагы ичинде кемеректер камтылган, сыртындагы фасад, шумоизоляция, теплоизоляция деген баягы жел титирөөдөн норма бар. Ошонун ичинде предусмотрено вообще. Бул деңизге 300 метрлик дистанция. Бул жерде 2+1 деген бар, 2 спальные комнаты и гостиная с кухней. Бизче 3 комнат үй, $140,000 скидкасы менен азыр бул жерде берилип атат. Азыркы биз куруп аткан курулуш компания менен бирликте куруп атабыз. Ал менен курган проекттерлерибиз Анталияда бүткөн уже. Ооба, булар 5 проект бүткөн. Уже керектилери арендага берилип атат, керектилери көчүп киришти, керектилери эми эмерек менен камсыздоо болуп атат. Баарынын шарттары бар, комфорт үчүн чоң эмес, клубный стиль.
Биз азыр ошол сиздер өзүңөрдүн кардарыңарга даярдап берчү квартираларды көрөбүз, Азыр ошондо силер бул эшиктен баштап бүт ушул үй тиричилик техникасы, андан сырткары ушул бияктагы бүт жасалган люстра баардыгын жасап, мебелден баштап жасап бересиңер, Ал под заказ. Под заказ. Ал под заказ. Бирок азыр мен сиздерге кардарга түшүнүктүү болуш үчүн квартиранын, үйдүн баасында ичине эмне кирет, ошону айтып берейин. Эң башынан кирсек, мындай брондолгон темир, сонун 3 скважечный эме, замок. Бул жерде обязательно система, видеофон жолсом, акылдуу үй деген системалар азыр бул жерден бардык нерсени контролдоп управлять этсең болот, даже телефондон управлять этип, сырттан келип атканда кондиционерди жандырсаң болот, үй муздап турсун, жолсом ысып турсун деп. Бул деген азыркы квартира 2+1 деп коет түркчө по турецким параметрам. Бизче 3 комнат үй, 2 спальный комната, 1 гостиная, кухня менен бириккен. Азыр биз залга кирген болсок, бул жак зал болуп эсептелинет, гостиная. Кухнясы американский типтеки кухня. Бул деген кухонный гарнитур полный баанын ичинде отурат, кухонный гарнитур. Кухонный гарнитур аябай сонун сапаттагы кухонный гарнитур, мынтип ачып жапканда дагы тарсылдап жабылбай, өзү жабылып, допустим, мындай сурмаларым мынтип үн чыгарбай жабылат. Анан баанын ичинде бытовой техникадан бул тамак бышыруучу жай, духовка, вытяжка, түтүн, майларын эмелерин алат, запах. Бул жерде смеситель обязательно, раковина, сөзсүз түрдө баанын ичине кирет. Кондиционер, ар бир бөлмөдө кондиционер, алда баанын ичинде отурат. 2 кат стеклопакет. Аябай ошого да качествого да көңүл бурушат да, мындай двойной стеклопакет аябай сонун сырттагы үндөрдү кесе турган. Анан бунун сыртында болсом жалюзи деп коет, роль ставни деп коет, аны кнопка менен түшүрүп ачса болот. Жаап койсо болот, допустим, отпускага келгенде ачтың, кетип атканда уже жаап коесуң, күндөн сактайт, жолсом жамгырдан сактайт. Жер болсо ламинат, ушундай. Бул үйдө конкретно биздин проекттерде жерден ысытма, теплый пол деген, Ал арада кыргызстандык мекендешибиз Татьяна менен маектешүүгө да жетиштик. Мы знаем, что у вас сейчас работает как раз наши соотечественники, например, скажем, наша соотечественница Аида, да? Как они вообще на работе, и профессионализм, и продажи, и вообще как относятся в Турции к иностранцам, к нашим? Да, нашим. Вы знаете, из-за того, что операционно приходится бизнесы строить, а в любом бизнесе это основное, это команда, это коллектив, это люди, но из-за того, что здесь сумбур, мы, наверное, скажем так, что в первую очередь для нас важно, чтобы это было русскоговорящее, потому что обслуживание идет русскоговорящего населения в первую очередь, турецкий департамент сам по себе идет. Соответственно, в нашей компании работает такой микс. Есть и со Средней Азии, есть и из России, есть даже и из других стран, и из Германии, там, из Украины, то есть разные. И вот что я заметила на промежутке всего времени работы и управления, у каждого, даже в найме, в HR, есть свои плюсы и минусы в каждом подходе. То есть, допустим, если мы говорим про страны Средней Азии, про наших, то есть Кыргызстан, кыргызы и казахи, и даже я,
Я, то есть, выросла там, я тоже себя считаю, я, например, в каких-то моментах сложно понимаю россиян. Есть такой момент, потому что я все равно, мы выращены, не выращены, а нас растили. Родители, это с уважением к старшему поколению, с неким, наверное, все-таки у нас есть подстраивание. Мы не то поколение, и мы не тот народ, который может открыто там проявлять, что хочу, то делаю. Я никому ничего не должен. Ну, в наших регионах, в наших странах это менее выражено. Если мы, допустим, возьмем со стран Советского Союза, СССР с прошлого, там, допустим, Россию или возьмем Украину, там по-другому относятся. Там есть подход, я этому миру ничего не должна, и все, что я простраиваю из себя. В первую очередь все для меня, а потом уже там приоритеты. Да, возможно, это и правильно, но вот это вот правильный подход дисциплины, он отсутствует. С нашими людьми они сильнее в работе, они более ответственнее. И с ними можно вот в лодку, как я всегда говорю, в лодку сел, и ты в этой лодке понимаешь, что тебе со всем коллективом, с командой плыть там в определенное место там сутки или месяц. И ведь результат, доплывем мы вовремя, не собьемся с пути, как будет это все происходить, это результат всей команды. Я действительно эту страну люблю. Мне очень нравится ее природа. Мне очень нравится подход людей, уважение к старшему поколению людей. Весь мир сейчас очень сильно меняется и теряет эти качества. Очень сильно теряет эти качества. Там они у нас присутствуют. И это очень хорошо. И пусть так продолжается. Я всем желаю добра. Я всем посылаю удачи, посылаю счастья, любви. Пусть будет у всех моих соотечественников все хорошо. Спасибо вам. Саламатсызбы, Ахметбей. Биз ушул атайын мекендештер долбоору Кыргызстандан келип, ушул Анталия шаарында эмгектенген биздин мекендештер жөнүндө маек курганы келдик. Анан биз билебиз, сиз ушул өзүңүз ушул көп жылдар Кыргызстанда жашап, иштеп кеткенсиз. Азыркы учурда ушул компанияны жетектеп атасыз. Анан сиздин кол астыңызда биздин каарманыбыз Аида айым эмгектенет. Негизи эле ушул биздин Кыргызстан жөнүндө, анан өзүңүздүн ошол оюңуз Кыргызстан жөнүндө кандай, анан бияка келип биздин иштеген кыргыздар жөнүндө айтып берсеңиз. Биринчиден келип бул жакта бизди тапканыңызга кубанычтык. Кыргызстанда ошонча жыл жашап, иштеп, Түркияга келгенде Кыргызстандан бир телевидение келип биз менен мындай сүйлөшкөнүнө кубандык. Бул бир жагынан Кыргызстандын чет өлкөлөрдө, международный жакларда өзүнүн адамына, өзүнүн Кыргызстан халкына издеп, ошокларда кандай кабарлар бар дегенди кылатасыз. Ошо үчүн аябай жакшы. Биз Кыргызстанга биринчиден 1999 жылы барганбыз. Түркияда адабият китебинде кыргызча ыр сыяктуу неме бар. Кыргызчасы кандай? Түркчеде шиир дейт. Issız acın öldü, emdi жүрек жыртылır дегенде бизге аны эски түркче деп үйрөткөн. Биз Кыргызстан ошо кезде каякта экенин көп укканбыз, бирок каякта экенин билген эмеспиз. Кийин лицейди бүтүргөндөн кийин Түркияда, анан Кыргызстанга окуганга баратып, Кыргызстанга келип кыргызчаны окугандан кийин кыргызча түшүнөбүз, бирок сүйлөй албайбыз. Не айтканын биле албайбыз. Бираз кыргызча, бираз орусча үйрөнүп, ошакта биринчиден дедик кыргызча бизге жакын экен. Биринчиден кыргызчаны үйрөнөйүк. Үзүмдү жүзүм дейт, жамурду жамур дейт дегендей. Анан кыргызчаны үйрөнүп жашоого кирдик. Канча да остановите, не токтоновите десек да, маршруткада жүрүп. Ошо 99-жылы Кыргызстанда университет окуп башталдык. Даярдоо курсу окудук, тил үйрөндүк. Анан Кыргызстанда окулдан кийин жумушка кирдик. Жумуш иштедик.
10'ga çeyin Kırgızistan'da bulduk. Kırgızistan'da Bişkek, Oş. Kıskacası Kırgızistan'da okuduk. Kırgızistan'ın susunu içtik, nanını yedik. Kırgız eli çın yürekten kaçan bir yerge barsan gel Nanga Oğuz TV'den seni civerbeydi. Bu konuktu sıyloğunun ayavay bir jakşı nemesi. Biz o şu için Türkiye'de hazır жүргенде bir Kırgızistan flağı görsek, bir Kırgız görsek, bunday özümüzde çet өлkөдө жүрүp kıyınçılıktan ötkenbiz, bunday boldu, jumuş boldu. Koldan gelgiçe kanday жардам берсек, bu bizim bratışkamız, çesterönkamız degендей, ушундай неме келет да адамдын içinden, көңүлүндөн. Бул жакта biz Kırgızistan'da жүргенде Türkler köp degenbiz. Потому что biz Kırgızistan'da жүрүp Türkleri көргөнбүz. Türkçe'ye gelgende Kırgızlar köp. Bu yakta, kayakta olganda görgende uşu. Kırgızlarga Türkçe'nin işi açık. Viza probleması yok. Bizim de Kırgızistan'a barganda viza probleması yok. Kudayga şükür. Bu yakta Kırgızlar iyi upravляющий'de bulganları da var. Turizmde işlegenleri de var. Üylenip, semyalı bulup. Şimdi aralaşatağız da. Onday şey. İki memleketlerinin eskiden beri kurs boyunca, student almaşosu boyunca bit barını demetkende hem aralaştığımız. Benim ballarım Bişkek'te törülgen. Ayalım Kırgız. Bir jağı Kırgız, bir jağı Tatar degendey. Tam işte soğuş vaktinde tiyakta aralaşkan da. O şey için ben birinci memleketim Napınlar Türkçe'de törülgen bolsam, ikinci memleketimiz Kırgızistan. O için sizler de bu yakta görgenimizi ayavay kuvandık. Biz de kampanyada Ayda Mat Geroy deyiz biz ana. Ayda hanım iştiyatat. Özü ayavay işenimli bir kişi. Birinciden adam balasına işenimlilik gerek. İkinciden saatlik araba ile gün ötünü kaçan nemese iştep 3 balası var. Ballarını okutatat. Özü жалгыз mama ballarını okutatat. Biz aydana karab ondan geyde güç alabız. Bunda aytkanda Postsovetский Союз memleketleri менен жумуш иштетабыз. Орусча сүйлөгөн, кыргызча, казакча сүйлөгөн memleketleri менен жумуш кылатабыз. Ошол үчүн бизде bu yakta personalдын көбүнчөсү Kırgızistanlık var, Kazakstanlık var, Rusiyalık var, Tatarstanlık var degендей. Oşuntip jumuş işletemiz Antalya'da bir ofisimiz Antalya'da 2 ofisimiz var. Birisi bu ofis, birisi aeroport jakta. Bir ofisimiz Finike'de var, bir ofisimiz İstanbul'da var. Biz bu yakta kıymılsız, nedivejimiz kanday değil, kıymılsız mülk. Biz bu yakta kıymılsız mülklerden satışı, satkandan keyin satkandan keyin hizmetler, tapusu, dokumentleri, üy alganlarga, VNJ'si, гражданство alganlarga, jardan berip bala çakası, şkola baratın, abonementi degендей, bir adam çet өлкөдө ne gerek bolsa, oşlardı kılatın juristimiz. Andan keyin mebeli gerek mi, neme gerek mi? Toka satış emas, satılgandan keyin kişiye ne gerek bolsa, oşu hizmetleri da berебиз. Sizge erkin mikrofon bereyin, uşul Kırgızistan'a kaloo tilekteriңizди, Kırgız eline kaloo tilekteriңizди aytıp barыңыз. Biz Kırgızistan'a kaloo tilegimiz, biz Kırgızistan'da жүргөндө aytkanbızda, Kırgızistan Orta Aziyanın Şveysariyası bolsa boluşu mümkün. Потому что emnege deseniz adam degen например 6-7 milyonga жетти азыр. Kırgızistan'ın turizm jağından önü güçü, yer astı altını menen degen nemeler menен yer astıdan çıkan nemeler menen Kırgızistan Orta Aziyanın Şveysariyası boluşu mümkün. Nege bolbay atat, kanday bol atat degende biz eslerimiz boluşu. Juratkandın apında toğlarına çıksan, ısık gölüne barsan, ben özüm ırbakmın. Kökönmeren degen daryaga çeyin biz barıp balık karmap Kırgızstan toğlarını kıdırıp жүрgөнбүz. Türkiye'de toğga çıksan da ısık. Например,
Dengizde başka ar bir жердің бар. Кыргызстанның тоолору аябай кооз. Дарьялары, тоолору, или Kırgızistan'a kalmamız önüksün inşallah. Kuday Kırgızistan'a önügünü versin. Turizm canından bolu, ekonomik canından bolu, здоровье жанынан болобу. Мындай гүлдөр ачсын дегендей да. Ну, с Аидой мы знакомы уже более 3 лет, уже 4-й год подходит, да. Ну, я хочу сказать, что вот сколько я уже знаю Аиду, Аида олицетворяет реально вот дух Кыргызстана, да, в нашем офисе. Это человек, на которого всегда можно понадеяться. Это олицетворение доброты, кыргызского гостеприимства. Это олицетворение правды, ведь Аида Ханым всегда за правду. И всем нашим дорогим клиентам, которые обращаются в нашу компанию, в компанию Expert Group, вот очень сильно повезло. Вот, мы очень рады, что такой у нас человек, наш, можно сказать, земляк. Я сам из Туркменистана. Это Аида Ханым, наша соседка, да, из Кыргызстана. И я хочу сказать, что весь кыргызстанский народ может гордиться Аидой Ханым. Дочерью Кыргызстана. Дочерью Кыргызстана, абсолютно. Спасибо. Спасибо. Аида айым менен Анталия шаарын унаа менен кыдырып, шаардын тарыхый жерлери, түрктөрдүн меймандостугу, кичи пейилдиги тууралуу маалымат алдык. Бул шаарды таандап көчүп келгенибизге аябай бактылуубуз. Бир да жолу эметкен жокпуз, баягындай өкүнгөн жокпуз. Аябай бизге жагат на самом деле. Азыркы бараткан жерибиз жөнүндө айтып Азыр вообще Анталия өзү чоң шаар деп айтып кеттим. 5 районго бөлүнөт. Ошо 1-2 район Муратбаша жана Коньялты деген райондор, деңизге жакын райондор. Ошо райондун бириси Муратбаша Лара деп эсептелинет. Азыр биз кетип аткан жер Лара элитный райондун бириси. Ошол жерден маек тешүүгө ыңгайлуу парктар бар. Ошол жакка сиздерди алып кетип атам. Алып кетип атам. Лара өзү Анталияда 2 пляж бар. Мындай пологийга мындай киргенге ыңгайлуу пляждан экөө. Машина менен киргенге? Машина менен сууга киргенге ыңгайлуу 2 пляж бар. Бирөөсү кум пляж, бирөөсү таштак, галечный, майда галечный пляж деп коет. Бирок аябай ыңгайлуу, бүт шарттар түзүлгөн, комфорт үчүн, элдер жашаган комфорт үчүн. Азыр биз ошол Ларанын пляж жагына дагы барып кетсек болот. Көбүсү элдер жаш балдары менен көбүсү ошо песочный Ларага барышат. Неге дегенде жаш балдар менен аябай ыңгайлуу. Коркунуч жок. Урматтуу Аида айым, мына бүгүн биз сиз менен ушу маек куруп, азыркы учурда ушул Анталиянын эң кооз жегинде отурабыз. Мындай суроо бергим келип турат да. Негизи эле аял катары сиздин жашоодогу кыялдарыңыз орундалдыбы? Анан бул жашоодо дагы кандай кыялдарыңыз бар? Ой, кыялга келсек, кыялдын чеги жок, такыр эле. Өзгөчөлүк өзүңө ишенгенде кыялдардын чеги на самом деле жок. Бир чети азыркы учурга чейин бүтүн жашагандыктарыма, бүтүн азыр эмнем бар болсо ошонун баарына чексиз Кудайыма шүгүр келтирип турам, ар дайым шүгүр келтирип турам. Бир нерсе жетишпей калышы мүмкүн, болбой калышы мүмкүн, ишке ашпай калышы мүмкүн, бирок ушунчасына деле шүгүр. Бирок ушунчасына шүгүр деген маани мындан ары умтулуш керек эмес деген мааниге келбейт. Баары деле биз умтула беребиз. Колубузда мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мен ар дайым жаштарга айлана чөйрөмдөгү мындай бир аз жаловаться эткен кыздарга айтып келем да, акыл бар. Кудайым көздү берген, алты саның аман
бас аласың, жүрө аласың, колду берген. Бирөөдөн картошка сурап жаткан жоксуң, үстүңдө крыша бар, үстүңдө үйүң бар. Жаловаться этпей, Кудайдын жинин келтирбей, андан көрө дагы сонун нерселерге умтулсаң болот депчи. Ошон үчүн колубуздан келишинче пландарды коюп, пландарды ишке ашырууга жөн эле пландаштырып, жолсо мындай кыялдануу менен отура бербестен аракет кыймыл жасашыбыз керек. Ар бир пландын мындай майда кадамдарды кантип атабыз, кандай ошол кыялга кантип жетишүүнүн жолдорун, ошонун баарын пландаштыруу, үйрөнүү керек на самом деле. Ошонун баарын үйрөнүп, кыймылдай берсең, Кудайым бере берет экен. Баягы бекерден айтылган эмес да, аракетке берекет деп. Ошон үчүн бул күнгө чейин кыялдарымы ишке ашырдым, бирок дагы көп. Эмне дегенде 3 уулум бар. Билесиз да, 3 уулду азыр алар үйлөнө элек. Ошо азыр мен сураганым, ошо Кудайым жолдорун ачык берсин, мүмкүнчүлүктөрүн бийик берсин, иманын чогуу берсин, ошолордун жетишкендиктерине күбө болойлу депчи. Ошон үчүн азыр мен дагы күчтөнүп, мындан ары дагы аракетимди жасоого даярмын. Мындай дагы суроо айдайм. Эми ушуну баарына азыркы ийгиликке жетиш деле оңой эмес болуш керек. Ушу башында келгенде ар кандай кыйынчылыктар болот да. Сиз өзүңүз мына мектепти бүттүңүз, шаардан университетти бүттүңүз. Андан кийин бул жакка келип жашоого бутка туруу оңой эмес болуш керек. Ушу башында кыйынчылыктар болду беле? Албетте кыйынчылыксыз жашоо жок. Анысына чет өлкөгө келгенде андан эки эсе, биз өзүбүздүн Кыргызстандагыдан дагы эки эсе кыйынчылыктар көп болот. Не дегенде өлкөнү тааныбайсың, тил билбейсиң, закондорун билбейсиң, бир тааныш тамырың жок бул жерде. Тем более биз бияка көчүп келгенде Турцияга эч качан эс алууга даже келген эмеспиз да. Мен просто эркек балдар жолдошум каза болгон. Анан жалгыз мындай жөн эле чоңоюп өстүрбөстөн мындай достойно өстүрүп, бир жетишкендиктерге жетсин, билими деңгээли күчтүү болсун. Анан деп чет өлкөдө жашоого план жасадым. Кыргызстанда бир аз мага кыйын келди, кыйын көрүндү. Не дегенде Кыргызстанда жашап жүргөндө 2012-13 жылдары, 2010дон баштап аябай кыйналдык биз. Кыйналып, 2 жумушта иштеп, Наполеонго окшоп жарым жыл 4 саат уктап жүргөн күндөрүм болду. Айларым болду. Америкага кетсекпи, Канадага кетсекпи депчи. Анан мен Дубайда иштеп жүргөндө, ал жакта 6 жыл иштедим, сатык тармагында. Экинчи профессиям переводчик болчу, котормочу. Анан бир англис тилинде. Основной профессия, специальность сатуучум, супервайзер магазинде. Анан по выходным котормочу болуп дагы подрабатывать этчилем. Анан бир эмеден казак келип калды, Анталиядан Дубайга. Сонун бир практика болду да мен үчүн. Кыргызстандан бир бала келди, арабча котормочу. Мен ал жерден даяр англис котормочу. Ал бизнесмен казак. Ал деген министерстволорду кыдырдык бир жумалар менен үчөөбүз чогулуп. Анан эми баягы боордошуп, сүйлөшүп каласың да, ал болсо ошо пландарыбызды сүйлөшүп антип. Ой, Аида, зачем тебе какая-то Канада, зачем тебе какая-то Америка за океан? На Турцияга эле барбайсың бу деген. Ошондо биринчи зернышканы ошол бизнесмен мага эметти да, болсо мен Турция түшүмө деле кирген эмес. Чынын айткандачы. Анан кийин ал кетти. Да бир кыз келди. Ал Анталиядан студент болуп окуп, көп жыл бул жерде жашаптыр. Анан кийин
түрктөр жөнүндө сүйлөшүп калдык. Ал казактын зерносу менде бар, бирок ал өскөн жок. Бирок идея пайда болду да. Ал кыз келгенде бир сөз болуп калды түрктөр жөнүндө. Биз түрктөрдү биздин Кыргызстандагы Бишкектеги түрктөр салыштырабыз да, мындай билбейм, мындай не очень впечатление болчу да, ошол заманда чан койчу десем, нет, айда же, вы что, дейт да, түрктөр аябай мындай, анан адамгерчиликтүү, анан тигиндей, анан что женщины, что мужчины деп, ошол кыз менин көз карашымды алмаштырды. Ошол кыз мага салым салды да. Биринчи мындай зерно бар эле, анан кийин уже мындай мен интернеттен изучать этип баштадым. Түркчө сериалдарды көрүп баштадым. Иштен кийин, жумуштан кийин эме жок да, убакыт толтура. Анан түркчө озвучка, русский субтитр менен сериалдарды көрөт элем. Бирок сүйлөй албайсың такыр. Анан кийин ошондо үйгө барып уже августта 2019 августта барып уже Дубайда жиштирип, все чачадым, чоң рахмат деп бир проблемаларыбыз бар эле, аларды чечип Кыргызстанда. Анан ал жактагы үйүмдү сатып, Анталияга эч качан келген эмесмин. Чоң уулумду алдым дагы, экөөбүз келдик. Бир жумада нары бери кылып, үй караштырып, анда дагы бир сонун случай болуп үй алып калдык. Анан бир жумада оформить этип кеттик. Анан 2 айдан кийин уже баарын көчүрүп келдим, каникул, жарым жылдык каникул болгондо. Пандемия учурунда келип калдык, 2020 жылы. Бардык нерсе жабык, мектептер жабык, мындай жумуш мартта жабылып калды сразу как раз. Жумушка кирейин десең мүмкүнчүлүк жок такыр. Тем более жумушка мындай жөндөн жөн эле ВНЖсиз киргенге мыйзамсыз болуп эсептелинет да. Анан бирок оокат жеш керек, бир нерсе зарабатывать этиш керек. Ошо пандемия ачык сааттарында мен аябай издендим. Изденим күч өзү. Анан бир жерге бир нерсени жаңы жасаган үчүн дагы мындай адаптациям аябай оңой да меники. Любой жерде мындай өзүмү жоготпой, шустро, быстро дегендей, тем более закалка есть. Ошонун баары жардам берет экен, на самом деле, жардам берип мындай ошол мезгилде там уборщица, жолосом за больным уход, жолосом бир салондордо бир жумуштар чыгатты, бирок мен деген 2 дипломум бар, мен эме өзүм профессиямда иштешим керек деп андай жумушка барган жокмун, чынын айтсам. Бир аз карыз алдык, акча жедик, ичтик. Бирок административный жумуш изденүүдө болуп иштедим. Бир жума ал жерде болбой калса ал жерде болуп, в конце ар кайсы жерлерди пробовать этип, в итоге мына жумушка келдим да. Бул жумушта уже 4-чү жыл иштеп атам. Азыркы иштеген жеримде аябай только заработок деген ой менен эмес. На работу идти нужно как на праздник деген принцип менен, жакшы маанай менен иштейм, сүйөм ишимди. Анан ошо өзүмө молодец дейм да, ошо кыйынчылыктарга баш сунбай, моюн бербей, изденүүнү токтотпой, өзүм каалаган планканы коюп, ошого жетиштим да. Анан кийин балдар деле бат эле үйрөнүп кетишти, түрк тилин деле үйрөнүштү. Мен деле курс эч нерсе окуган жокмун, бирок азыр строительный компаниялар менен кадимкидей переговоры, дебаты полностью на уровне, аябай хорошо уже жакшы билем түрк. Дагы мындай суроо, өзүңүз айткандай жаман улут болбойт, жаман адам болот деп коет го. Негизи эле ушул түрктөрдүн кыргыздарга болгон мамилеси, кыргыз мамлекетине болгон мамилеси кандай бияк? Биз келгенде мен аябай таң калдым, аябай сонун өлкө экен, на самом деле, аябай сонун эл. Жүрөктөрү таза, жүрөктөрү кеңири. Билбейм, ушул күнгө чейин биз бул жерде бир проблема жолсун, бир мындай кыйынчылык, бирөө адам менен ортосундагы кыйынчылыкты жашаган жокпуз. Өткөргөн жокпуз. Эмне дегенде жалаң жакшы адамдар бизге туш келип атат.
Кудайым ошонусунан артпасын, кайттырбасын. Не дегенде бабушкасы болобу, мындай жаштуу, улусу болобу, кичүүсү болобу, эркеги болобу, аялы болобу, баары эле мындай жардам бергенге аракет кылышып эле. Допустим, карточкаң өтпөй калса, неважно, потом заплатишь депчи, мындай жолсум возьми воду, жолсум мындай жардам беришип, сүйлөй албай атсаң, за тебя договорят, түшүнгөн аракет кылышып, аябай жардам келчил адамдар экен. Бизге аябай жакты. Эми жаман адамдар, мындай терс каарман адамдар, терс характерлүү адамдар бизде деле бар, бул жерде деле бар. Ар бир нацияда туура айттыңыз, жаман нация жок, жаман улут жок, жаман терс каармандар бар дегендей. Бирок ошол терс каармандарды өзүңөн алыс туткан деле сенден зависит экен на самом деле. Не дегенде ар бир нерсеге позитивдүү карап, мындай оорбасырыктуу карап бир ситуацияга ошондой мамиле кылсаң, алар деле ошондой мамиле кылат экен. На самом деле, конечно, баягындай психологически взволнованный, раздраженный адамдар деле толтура. Бирок аларга теңелбей, анан сабыр менен, сабырдуулук менен бар жокко аракет кылсаң, ошондой аракет, сага дагы ошондой мамиле кылышат да. Эми көз тибесин, биз аябай жакшы адамдар менен эле, кошуналарыбыз дагы аябай жакшы. Мен жумушка кеткенде, ой, Айда сен жумуштасың, эркек балдар бар деп, хотя өздөрү тамак жасап жешет, бирок тамагын киргизип беришет, анан мынтип беришет, кондиционерге кредит ал, мындай поручитель болуп беришти. Биринчи келгенде эми кыйналып ысыкта аябай мындай жардамгерчил, на самом деле биз ыраазыбыз. И Анталияга айтып кетейин дагы, Анталияга келгенибизге эч өкүнбөйбүз. Келе айтканда, эми Стамбул же болсо Анталия деп эки шаарды карап көрдүм. Стамбул мегаполис, 20 миллиондон ашык калкы. Ал баягы эле жашоо үчүн казынып, иштеп, гонка да, все равно. Анан мен жок дедим, мен бала чакам менен мындай жай баракат, жумушумда болсун, үй бүлөм үчүн убактыбыз да бирге болсун. Тем более балдар подростковый период, алар менен көп убакыт кечирейин деген ой менен кичүүрөөк шаарды тандадык. И прям бир грамм өкүнбөйм. Айдайым, азыркы вот бул жакка келип ушул турган жерибиз кайсы жер Анталиянын? Ошол жерде эле кыскача. Анталиянын Кент парк деп коет бул жерде. Аябай сонун эстетический кооз парктардын бири. Шаардын ичинде, деңизге жакын. Азыр биз отурган ресторандар бул жерде аябай көп толуп тура. Кааласаң завтрак, саркы тамакты, жолсун кааласаң кечки тамакты, ужин. Сонун деңизди карап, шамал, мынал жашыл дарактар өзүнүн эмесин берет, жыты сонун. Аябай сонун эс ала турган парктардын бири да бул жер. Сизге кандай жактыбы? Уже Анталия жөнүндө бир эмеңиз болуп калды да. Көз караш бар, впечатление есть. Мындай суроо бергим келип турат. Негизи эле Анталияда ушул Анталия бул өзүнчө бир шаар болгондон кийин бул жерде кандай элге ыңгайлуу шарттар түзүлгөн, андан сырткары бала бакча, мектеп дегендей, медицина тармагында кандай? Бул жерде өзү Анталия айтып кеткендей эле бир кичинекей бир шаар эмес. 2 миллиондон ашык калкы бар. И калк үчүн өкмөт аябай сонун ыңгайлуу шарттарды түзүп берген да. Медицинада, допустим, аябай көп поликлиникалар бар. Ар бир райондо, кроме чоң поликлиникадан сырткары, аиле саалык меркези деп коет, семейный медицинский центр, орусча айтканда, ошондой ар бир кварталда бар. То есть алыска бир шаардын четинен бир шаардын четине барууга кереги жок. Ар бир жерде медицинский пункттар бар. Аябай чоң, эң чоң Агдениз университетинин больницасы бар. Больница аябай күчтүү больница. Дүйнө жүзүндө эң биринчи жолу Анталияда
бет алмаштыруу операциясы болгон экен. Медицина бул жерде аябай күчтүү өнүккөн. Ооба, докторлар, профессорлар эң кыйын немелер бул жерде. Анан Европадан, Америкадан, бул жака Россиядан тиштерин оңдоткону аябай көп келишет. Пересадка волос, биякта аябай, допустим, чачы түшүп өстүрө албай көп жылдан бери кыйналгандар бул жерден чачтарын өстүрүп кетишет, эркектер айрыкча. Анан кийин азыр эми эстетика тренд болуп атпайбы, мурдун алмаштырып, өзгөртүп, кыйшык мурдун түздөтүп деген пластика аябай берде өнүккөн. Аппаратный косметология биякта өнүккөн, губы делают. В общем, ботокс деген сулуулуктун ар бир тренд болгон медицина дагы бир ордун алган операциялар бул жерде дагы болот, жасалат. Анан кийин эң сонун жери түрктөр эс алганды аябай сонун билишет. Билбейм, бизге окшоп дебейин, бирок кажынып эле кечке иштеп эле мынтип убакыттын эмесин маанисин билбей эле биз ошентип иштейбиз дейм. Чын караганда Кыргызстанда, допустим, жөнөкөй госслужащий болобу, жолосом бизнесмендерди киргизбей эле койгон, жөнөкөй иштегендер ысык көлүбүзгө, жемчужинабызга барып эс алуу үчүн 1 жыл иштейбиз. Өзүмдүн тажрыйбамдан айтып кетсем, 1 жыл иштейбиз. Отпуск күндөрүбүздү чогултабыз, акчабызды чогултабыз. Анан барып ысык көлдө 10 күн максимум туруп, ошонун баарын коротуп, кайра Бишкекке кайтабыз. 1 жыл бою дагы иштегенгечи ошол эмеге. Бул жерде аябай жакшы ыңгайлуу шарттар бар да. Допустим, азыр биз күндө деңизге түшө албасак дагы иштин айынан суббота, воскресенье такай. В духовку курицу закинул, картошку по-деревенски приготовил, и вот себе пикник на берегу моря. То есть соонун эс алганга ар кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Парктар көп. Допустим, жөн эле сууга кирүүгө эмес, жашыл ана чөйрөдө тамагын алып келет, китебин алып келет, музыкасын алып келет, спортивный бир топторун алып келип, ойноп, сонун эме эс алууну билишет да. Анан биз дагы ошого сонун бизге жакты ал. Кажынып эле кечке иштей бербей, своевременно, одновременно эс алып, жашоонун маңызын түшүнүп, кайра мындай мотивацияңа алып, дальше жүрөсүң. Анан кийин эң сонун бул жерде дагы бир өзгөчөлүк базарлар. Бул жерде Туркия жыл бою, 12 ай бою свежий, таза жер-жемишке толуу. Фрукты, овощи. Круглый год. Свежий. Эч нерсе сырттан келген эмес. Эч нерсе бар, жок нерсе бул жерде өсөт. Авокадосунан банан баары бар. Ошон үчүн ар бир райондо, допустим, биз Бишкекте болгондо Ош базарга барабыз, жолсом Орто Сайга барабыз. Мейман келгенде жолсом өзүбүзгө үйгө продукты жасаганы бир барышыбыз керек. Бул жерде базар сен үйүңө келет. То есть ар бир кварталда бир жуманын бир күнүндө базар. Допустим, открытый парковка болсо, ошонун жери ачык базар болот да. И все фермерский рынок, все свежее, все такое насыщенное, вкусное. В общем, жашоо сонун бул жактар. Бул деген Кепез деген район. Деңизге эмеси жок, прибрежность жок. Мына кара точка турган Мурат Паша. Торговый центр Марк Анталия. Анталиянын жүрөгү ошол жерде. Анан кийин ошол жерден мына көрдүңүзбү, 2 белый здание ак. Ошол жерде Мурат Паша бүтөт. Кони-Алты башталат. Ал деген отелдер экинчи район. Биз кече түшпөдүкпү сууга, деңизге. Ошол жерде серпантин. Риксес отель менен Фалис отель. Там уже район Кони-Алты до конца Анталии. Биз азыр жашаган жерибиз сары үйлөрдү көрдүңүзбү, мына сол жакта. Ошол жерде до сих пор Кепез, Нижний Кепез.
Андан кейін, получается, Алтын таш бүгін барған жербиз. Жаңы район, Мол, Марканталиядан до конца Мурат Паша деген район, да? Ошондо? 5 район. 5 район. Айдайым, бүгүнкү маегибиздин уланысында мындай суроо бергим келип турат. Сиз ушул жаштарга, биздин келечектеги чоңоюп аткан азыркы жаштарга кандай кеп кеңеш берет элеңиз? Сизге окшоп ушу ийгиликке жетишем десе, башка өлкөгө чыгып окуйм десе, иштейм десе, же тажрыйба алам десечи? Негизи эле ар бир аял затына кайрылып айткым келет, жаштарга, бирок эң биринчи ушу аял затына кайрылгым келет эле да. Биз аял зат эркекке салыштырмалуу кандай десем, слабый пол деп айтылат, бирок негизинде биз аябай күчтүү инсандарбыз. Биз эч нерседен коркпой, мен буну жасай алам деген эле бир ичинде бир мындай түрткү керек да, ар дайым аң сезим, мен аны жасайм, мен аны жасашым керек, мен кыла алам, мен жеңе алам деген ошондой бир ичинде мындай будильник бар болсо, адам баласынын колунан келбеген эч нерсе жок. Ошон үчүн эч качан токтогуш керек. Допустим, менин астыма бир цель пайда болду, максат пайда болду, бир желание пайда болду. Мен эч качан бир барьерге, бир кыйынчылыкка карабайм. Мен аны алышым керек, мен ага жетишим керек, мен ал жерге барышым керек, мен аны жасашым керек. Ошон үчүн деп ойлойм, ошо характердин күчтүүлүгүнөн, коркпоо сезими бар болгондугунан, мындай бир жашоого умтулуу күч болгондугунан мен ушундай деңгээлге жетип келип отурам. Бирок эң негизгиси айтып кетчү нерсе бул албетте ата эненин тарбиясы дагы өзүнүн орду күч деп эсептейм. Эмне дегенде менин апам өзү аябай кыйын аял, кыйын инсан, аябай ар дайым эч нерседен коркпогон, тайманбаган, ар бир проблеманы жеңе билген. Биз мындай ошону көрүп, бир үлгү алып, биздин жаш балдар, биздин балдарыбыз ата энеси эмне жасаса ошондон үлгү алып, анан ошо бир 50% аң сезимде ошолор жасаган нерсени көрүп, күн сайын ошолордун жасаган нерсесин сиңдирип алып, анан ошого жараша өзүнүн каалоосун, мүмкүнчүлүктөрүн кошуп, анан бир кыйын инсан жолсом, мындай умтулуучу инсан пайда болот деп ойлойм. Ошон үчүн девочки, кыздар, келиндер, эжелер эч нерседен коркпоо керек. Бизди Кудайым өзгөчө колдойт. Энелердин таманын алдында бейиштеп бекер айткан эмес. Ошон үчүн Кудайдын колдоосу менен колубуздан жакшылык нерсенин баары биздин колубузда, биздин өзүбүздүн колубузда. Ошон үчүн эч нерседен коркпоңуздар, умтулуңуздар. Жаштарга болсо айткым келет, өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн чектебеш керек. Планканы болушунча бийик коюш керек, ошого умтулуш керек, ошого издениш керек, окуш керек. Мына өзүнө азыркы биздин 21-кылым маалымат доору деп эсептелинет. Ошон үчүн маалыматты алуу үчүн азыр бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Бүт тармактарда ар бир маалымат үйрөнгүң келсең, ошолордун баары интернетте бар. Ар бир нерсе акча менен эмес. Азыр деген интернет тармактарында аябай бесплатный, акысыз, бекер эле билим курстары толтура. Ошон үчүн өзүңүздөргө мындай салым кылыш керек да. Азыр эң күчтүү салымдардын бири билимге болгон салым. Ошон үчүн мен азыр балдарыма билимге ал курска бар, бул курска бар, аны оку, буну оку, көрүнгөн жерде китеп алып буну оку. Баягы кыйындардын китептери азыр ар бир китепканада бар. Кантип бизнес кылыш керек, кантип ой жүгүртүүнү өзгөртүш керек. Азыркы учурда биздин өлкөбүздө деле көп өзгөрүүлөр болуп атат.
жакшы ийгиликтер болуп атат, жакшы жетишкендиктер болуп атат, социалдык жактан, андан сырткары экономикалык жактан дегендейчи, анан туризм жактан, ар кандай тармактан да. Анан эми алыста жүргөн мындайча кишинин патриоттук сезимдери күчтүү болот да. Анан сиз кандай деп ойлойсуз? Келечекте Кыргызстанды кандай көрөсүз? Мен азыркы кезде биздин Кыргызстаныбыз жакшы жакка өсүп кетатканын байкап эле жүрөм. Азыр элдин баары эле аны кабыл алыш керек. Жакшы жаштарыбыз чет өлкөдө билим алууну эңсеп жатышат, ошого бүтүн аракеттерин жасап жатышат. Ошон үчүн мен ойлойм, жаңы билим менен, жаңы билим деңгээли менен, жаңы көз караштар менен биз Кыргызстанды баягы Азия өлкөлөрүнүн арасында эң күчтүү өлкөлөрдөн жасай алабыз. Ага күч кудуретибиз бар. Өлкөбүз Кудай буйрса жакшы карыздарын төлөп, карызсыз өзүнүн өлкөсүнү туура камсыздай билген өлкөлөрдөн бири деп болот деп ойлойм. Ошон үчүн алыста жүргөндө Кыргызстандын туризм жагы бизде Турцияда кандай сонун кооз жерлер көп болсо, бизде Кыргызстанда андан көп. Биз кыргыз болуп туруп, Кыргызстандын ар бир жерин көрүп бүтө албайбыз да, на самом деле. Көлдөрү көп, тоолору көп, эмелери көп, кандай ущельялары көп, суулары көп. Ар бир жерин сонун кылып, кооздоп, ошолорду туура колдонсок, тазалыкка үйрөнсөк деп ойлойм. Ошон үчүн Кыргызстаныбыздай башка жер жок. Анын абасы, суусу, жери өзү эле биздин туулуп өсүп жерибиз, туулуп өскөн жерибиз. Сөзсүз түрдө мен ойлойм, азыр кыргыздар чет өлкөдө көп жүрүшөт, бирок ар бир кыргыздын патриоттук сезими ичинде отурат. Анан алар мен азыр опыт алам, тажрыйба алам, билим алам. Бирок ошо алган чет өлкөдө алган тажрыйбамы, билимими Кыргызстанга кайра кайтып, ошо жерде колдонсом, ошо жерде өнүктүрсөм, өнүгүүсүнө бир салым салсам деген ойдо болуш керек. Менде деле ошондой ой бар. Эми азыр может быть бир канча жыл азыр возраст позволяет дегенде иштешибиз керек, возможностьтарыбызды, мүмкүнчүлүктөрүбүздү колдонушубуз керек. Бирок кайра кайтып, сонун апам менен эниме жер үй алып беришим керек, уулдарым үйлөшүм керек. Аларга сонун бир билим деңгээлин чоңойткону, жолсом жетишкендиктерине ар дайым бир колдоо көрсөтүшүм керек. Өздөрүнөн дагы көп зависит этет, бирок менин ошо тынчаман, бирөөдөн көз каранды болбой, Кыргызстанга кайтып, сонун жашообузду улантып, ошондой оюм бар. Кудай буйрса, ошонун баары келет, болот. Мен ага ишенем. Ошо. Азыр эми сизге маегибиздин аягында эркин микрофон берели. Саламдашып, өз саламыңызды Кыргызстанга айтсаңыз болот. Эң биринчиден барыңыздарга ассаламу алейкум. Менин боордошторум, желдештерим, кыргызстандыктар жалпы, бир туугандарым, классташтарым, дос чарларым, Айшина, Айшаталарым баарыңыздарга ысык салам жолдойм. Жер ортолук деңизинин жээгинен, Анталия шаарынан. Баарыңыздар ден соолукта болуңуздар. Эки дүйнө бакубат жашоого каалайм. Иманда болуңуздар. Ошо жакшылыкты сурай бериш керек. Ошо жакшылык сиздерди ар дайым курчасын. Ошо бакыт деген сөздүн терең мааниси ар бир үй бүлөдө болушун каалайм. Анталияга келип эс алып кетиңиздер. Чоң рахмат. Айдайым сизге чоң рахмат. Ошол биздин мекендештер долбооруна Анталия шаарында катышып бергениңиз үчүн биз сизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Биздин компаниябыздын атынан
Биздин YouTube каналда атынан кичинекей белектерибиз бар, ошону кабыл алып турабыз. Рахмат, чоң рахмат. Спасибо большое.